Азыр сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды угаласыздар. Чөнтөк тептерден 10 ноябрь 1930 жыл. Бир жолу күндөлүк жазып жүрүп, анан таштап койгом. Күндөлүк жаза баштаганымдын себеби өзүмдүн өмүрүмдөгү бир кымбат учурду сактап калайын дегем. Таштап койгонума ага жазгандарымдын көбү ойлонулбаган, баштан өткөндөрдү кайгы менен кабыл алган окуялардын көптүгү себеп болду. Жазгандарымды акыл калчап, таразалап көрүп өзүмдөн өзүм уялдым. Кээде өзүмдүн революциянын жоокери экендигимди унутуп коюп, мен өзүмдү өзүм башкарбай, мени тап күрөшү, партия башкарарын эстен чыгарганыма өкүндүм. Мага бирөө акарат айтса, мен ага дегенде, мен көргөндүн баарын көрүп чык, анан сүйлөшөбүз дээр элем. Эми бир достун кеңеши менен өткөндөрдү жазып жүрүүнү кайра баштадым. Ал туура айтыптыр. Чындыгында эле биздин эл революциянын катардагы жоокери болсо дагы жазып из калтырууга татыйт. Менин күндөлүгүм баарын камтыган өтө баалуу документ болот деген ойдон алысмын. Тек гана революциянын катардагы жоокери өзүнүн оюн, көз карашын жазып калтырууга акылуу деп кайрадан күндөлүктү баштоону чечтим. Эгер бул тилегимди ишке ашырсам, муундардын алдында милдетимди аткарган болор элем. Ошентип баштадым. Мындан бир нече күн мурда алыстан эң жакшы көргөн досум келди. Ал келгенден кийин, аны менен сүйлөшкөндөн кийин билбегендерин дайын, түшүнбөгөндөрүм түшүнүктүү болуп калгансыды. Бирок мен жаңылыптырмын. Күндөр ушундай тездик менен өтүп жатат, кечээ эле түшүнүктүү деген окуяга бүгүн түшүнбөй каласың. Түшүнүксүздүгү маанилүү маселелерди партиянын чечпей жаткандыгынан, кырдаал азыр партия менен таптардын күчүн бириктирүүдө турат. А иш жүзүндө кандай, башкача. Сырцовду алып салышты. Эмнеге, эмне үчүн түшүнүксүз. Жер беймаксат тегеринет деп жазыптыр Мге. Жер эмес, саясат ошондой абалда. Биздин бактысыздыгыбыз дагы дал ушунда. Мен азырынча начар саясатчымын. Орто чарба тууралуу менин жазгандарымды ушундан түшүнсө болот. Эч нерсе эмес. Кээде жаңылыштык дагы чоң сабак болот. Зарылдык адамдын эркинин кыймылдаткычы, а эрк коомдук кыймылды жылдыруунун булагы. Эркте кээде жетекчиликтин саясатын аныктоодо кыйроо болобу? Биз кандайдыр бир кыйроонун алдында турган жокпузбу? Ноябрь 1930 жыл. Кечээ жаман маанайда жаттым. Эртең менен дагы жан дүйнө ооругансып оор абалда турдум. Бул эмнеси, эмнеликтен түшүнбөйм. Аганчалык чоң себеп деле жок эле. Элдик комиссариатка кыргыздар дан тапшыруу боюнча так тапшырма жоктугуна даттанып келишти. Алар малчылар, аларды малдарын сатып дан алууга аргасыз кылуу максатка ылайык келмек турсун кылмыш. Бул дагы мени ого бетер капа кылды. Мүмкүн бул досумдун тез эле кетип калгандыгына байланыштуудур. Күн бою өлүмгө буйрулган адамдын абалында бюрого даярдандым. Мал чарбачылыгы боюнча маселени иштеп чыктым. Эгер соода боюнча элдик комиссариаттын айтканына макул болсок, анда мал чарбасын өнүктүрүү базасын такыр талкалап алабыз. Бюродо мен эч нерсеге тиешеси жок адамдай отурдум. Мен элге телеграмма жөнүндө айтканымда ал абдан капа болду окшойт. Анын алдында өзүмдү күнөөлүү сездим. Эмнеге так билбейм. Кеңешпеден кийин кайрадан доско бардым. Өткөн кеткендер жөнүндө көпкө сүйлөштүк. Ал сүйлөшүүдөн кийин кандайдыр жеңилдеп оор абал өтүп кетти. О, адамдын жүрөгү эмнелерге гана жөндөмдүү эмессиң. Мезгил өтөт, жашоо токтобойт, а сен болсо түбөлүк бир нерселерди издеп, кубантып, толкундатып келесиң.
12-ноябрь 1930 жыл. Чайыттай таң, жүрөктү кубаныч каптайт. Баягы менен сүйлөштүм. Жайнактын кечеги кылыгын эстеп күлдүк. Ал өзүнөн дагы бийик болуусу келет. Бул негизи жаман деле эмес, өзүнүн мени бар экенинин далили. Азыр мен түк арзыбайм, сен баарысың деген көптөрдүн дебиси болуп калды. Эң жаман дебис. Кичинекей кеңешме өткөрдүк. Диалектика эки кырдуу, Алиевдин ою боюнча башаламан. Анын бүгүнкү позициясын жаштыгына карап кечирип койсо болот. Ал азыркы кызматчылар жөнүндө мен жөндөмдүү кызматкерлерди колдойм, бирок алардын жөндөмү арттырышына каршымын деди. Бул дагы диалектика, бирок Алиевдики. Ал марксистик диалектиканын маанисине түшүнбөй эле жаттап алгандай. Эл комиссариятынын кеңешмесинен кийин мен жаман абалда калдым. Себеби күндүн планы дароо кыйрады. Ишти улантып олтурууга болбоду. Үйгө келип ушул саптарды жазып олтурам. Баса пактанын түшүмүн пайдалануу, чек арага жакын жашагандарды, көчмөндөрдү товар менен камсыз кылуу боюнча тапшырма берип койгом. Товар менен камсыздоо экономикалык саясаттын жаңы багытын аныктабайбы? Нептен кайра непке келип аткан жокпузбу? Жаратылыш сыяктуу адамдар дагы өзгөрүлүп турат. Достор көп. Ошондой болсо дагы ар кимибиз өзүбүзчө жалгызбыз. Бирок меникиндей жалгыздыкты табуу кыйын болуш керек. Адамдар жашоонун күтүлбөгөн окуяларын жеңдик деп ойлошот. А менимче жашоо адамдарды эзип жүрүп түбүнө жетет. Күрөш жеңиш эмес, ашыкча жашаган бир күнүн кубанычы эмес. Күрөшүү үчүн жашоо кызык, бирок кубаныч алып келбейт, абдан оор. Мындан жашоодон баш тартуу керек деген жыйынтык чыгарууга болбойт. Мындай тыянакка келүү акылсыздык болмок. Ошентсе дагы мен бир кезде ушундай жыйынтыкка келгем. Күн бою жазгандарымды окусам карама каршылыктар, ал тургай каталар дагы көп экен. Мейли, ал мени коркутпайт. Анткени Гегельдин карама каршылык алдыга жетелейт деп айтканы бар эмеспи? Кокусунан коммунистическая мысль деген журналды көрүп калдым. Анда 16-жыл жөнүндөгү менин кичинекей макалам бар экен. Бул макалада көп маселелер курч коюлган, бирок анча так эмес. Ноябрь 1930 жыл. Кайра жумушка келгенде өзүмдү абдан жакшы сезип калыптырмын. Саат 5ке чейин олтурдум. Акыркы күндөрү абдан чарчадым эле. Саат 6-дан баштап өнөр-жай партиялар жөнүндөгү материалдарды окудум. Инженердик техникалык кызматкерлердин зыянкечтиги, биздин мамлекеттик чарбалык жетекчилердин оң оппозицияга кошулуп кетишин окуп, партиянын жана анын борбордук комитетинин алган багыты туура экенине дагы бир ирет ынандым. Бул документтерди окуп олтуруп, менин партия жөнүндөгү эки анча ойлорум самындын көбүгүндөй тарс жарылды. Бул партияга, өлкөгө, өзүмө дагы жакшы. Ар кайсыл жердеги жаман иштерди дагы мен партиянын иши деп ойлогонум менин жаңылыштыгым. Бебелдин менин душмандарым мени мактап жатса, жумушчу табыш үчүн жамандык жасаган жокмунбу деп айтканы туура. Чындыгында эле элдешкис душмандардын мактоорлары партиянын анын борбордук комитетинин алган багытынын тууралыгына болгон менин күдүк ойлорумдан куткарды. Материалдардагы буржуазиялык интервенциянын жардамы менен капитализмди кайра түзүү саясаты даана көрүнөт. Польша, Румыния интервенциянын алдыңкы катарында. Аларга улуу өлкөлөргө итке окшоп кызмат кылуу сыймыктуу болуш керек. Кимди ким? Ноябрь 1930 жыл. Кеңешме өткөрдүм. Коргоо иштери боюнча кайдыгерлик кылган бир топ киши тил укту. Москвага бара турган сапарымды тактайын деп Александрды кечке күттүм.
Александр кечки саат 11-де келди. 12-ге чейин Москвага баруу боюнча сүйлөшүп бүттүк. Абдан кубандым. Сырцов Ламенидзенин оң солчул уюму жөнүндө Александрдан уктум. Сырцов 10-16 съезде оңчулдар жөнүндө ачык сүйлөөгө даярданган экен. Бирок АИ аны сүйлөбөөгө көндүрдү. Ага Андреев, Колотилов жана Борбордук комитеттин айрым мүчөлөрү да кошулду. Балыкчы балыкчыны алыстан көрөт дегендей, оппортунисттердин баары окшош. Ноябрь. Бүгүн жолго чыгайын дедим эле, эч болбоду. Менин ордума пленумда мал чарбачылыгы боюнча сүйлөй турган кишини кечке издедим. Жетекчилик кызматка жулунган толтура, а бирок тыңыраак докладчы табылышы кыйын болду. Жолдо даярданып, пленумга жетишип келип кал деген сунушка макул болгон жокмун. Эки ишке алагды болсоң, бири дагы тың бүтпөйт. Анын эмне кереги бар? Пленумду жылдыралы деген менин сунушумду четке кагышты. Кыргыз мал чарба мекемеси доклад даярдасын деп макулдаштык. Мен жолдо өз оюмду телеграмма аркылуу билдирип жибере турган болдум. Шахрайга гендир жөнүндө айттым. Ал сенин гендириң мал чарбасы менен атаандаша турган болду го деди. Мейли, бирине биринин тоскоолдугу жок. Мен жокто кандай иштерди аткарары жөнүндө Алиевке тапшырма бердим. Ал тапшырманын көптүгүнөн башым айланып калды дейт. Гендир жөнүндө кененирээк жаза албай калганыма кейим. Бул жазгандар чарчабай турган чоң иш да. Күн натыйжасыз эптеп эле өтүп кетти. Жолго чыгуу алдындагы чакчелекей чарчатты. Кызматкерлерге көп тапшырмаларды берип, алардын аткарылышын көзөмөлгө алып кой деп Александрга айтсам, ал эмне кылсаң дагы өзүңсүз эч иш аткарышпайт деди. Ал пленумду жылдыруу боюнча менин сунушума кошуларын, пленумда мен өзүм доклад жасашым туура экендигин айтты. Мал чарбасы боюнча съезд өткөрүү жөнүндө сунуш киргизсемби деп жатам. Бул көп иштерди аткарууга көмөк берет эле. Акыры адамдардын айбанга жасаган айбанча мамилесинен кутулушубуз керек да. Сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.